Саламатсыздарбы, эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент көрсөтүүсү. Алгач болуп өткөн окуялардан кыскача. Жазгы тала иштерине өкмөттүн даярдыгы кандай? Сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө дыйкандарга шарт түзүлөбү? 50% ушул продукцияны биз тыштан алып келет экенбиз. Мына бул ойлонто турган нерсе. Бүгүнкү күндө биз эгерде өзүбүздүн тамак аш коопсуздугубузду камсыз кыла турган болсок, мына ушул маселеде приоритет коюш керек биринчи иретте. Парламентте интернетте алкоголдук ичимдиктерди жарыялап жарнак берүүгө бөгөт коюу талкууланды. Кафелерди карачы, Амстердам, Омар-Нехаям, Обама, Уш-Уш. Өзүңөр отурган көчөнү караңызчы. Төрага Дастанбек Жумабеков Бишкек Ош шаардык кеңештеринин депутаттарын кабыл алды. Таза суу боюнча да аябай колдоо иштерин жүргүзөм, аларга сырттан инвесторлорду привлекать этип туруп. Кыргыз уулу ат минип күлүк таптайт. Мурун бааласа, азыр машина менен баалап атпайбы? Мурун ошол биздин баатырларыбыз, аталарыбыз, чоң аталарыбыз, ошол убакта хандар жылкы менен көп нерсени чегерчиккен да. Жылуулук берүү үзгүлтүүгө учураган соң өкмөттүн кышка даярдыгы канааттандырарлык эмес деп табылган. Эми жазгы тала иштерине даярдыгы канчалык? Бул маселеде аткаруу бийлиги ката кетирбеши зарыл дейт парламент депутаттары. Жогорку кеңеш жазгы тала иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угуп, сунуш пикирлер менен бирге бир нече тапшырмаларды берди. Алар дыйкандарды убагында үрөн, күйүүчү май, жер семирткич менен камсыздоо. Албетте, өндүрүлгөн айыл чарба продукциясындагы сатып өткөрүүгө жогорку деңгээлде көңүл буруу кажет. Премьер-министр Сапар Исаковдун айтымында жаңы доорго 40 кадам программасында айыл чарбасына реформа жүргүзүп, айдоо аянтын көбөйтүү приоритет кылынган. Былтыркы жетишсиздиктер эске алынып, быйыл дыйкандарга колдоо көрсөтүү үчүн чаралар иштелип чыкканын кошумчалады. Чарбагерлерге жеңилдетилген насыя берүү улантылат. Дыйкан фермерлерибизге 6,65 миллиард сом жеңилдетилген кредит берилген. Быйыл да ошол өлчөмдө берилет. Аймактарды өнүктүрүү үчүн жумуш орундарын түзүү зарыл. Муну белгилеген эл өкүлдөрү жаңы айдоо аянттарды өздөштүрүү, кайрак жерлерге суу чыгаруу менен канча адам жумуш менен камсыздалат деп сурады. 4,5 гектар сугат жерге айландырат. 18-жылга пландаштырылды. 18 жылга. 4,5 гектарга суу чыга турган болсо 20 миңге жакын болуп калат экен. 25 миңге чейин. 20 сотуктан эсептегендечи. Бул эми негизгиси биздин өкмөттүн негизги жумушу баягы жакырчылыктан чыгуу. Андан кийин ГСМ удобрение боюнча проблема болбойбу? Биз нефтетрейдерлер менен ассоциациясы менен сүйлөштүк. Петролиум компаниясы бир жакшы сунуштарын айтты. Талаанын дыйкандардын чоң кооперативдер болсо, таласынын базасына чейин жеткирип беребиз. 7%га чейин ылды төмөндөтүп беребиз. Экинчиден, сезон жакындаган сайын күйүүчү майдын улам кымбаттап баратканы да ойлонтууда. Депутаттар дыйкандарды колдоо үчүн күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоо зарылдыгын белгиледи. 6%га чейин февраль айынан баштап дагы кымбаттайт деп. Бул дагы 1,5 сом, 2 сомго чейин кымбаттайт деп. Мындай саясат тура эмес. Азыркы кезде жерге азык бермейин түшүм болбойт. Жер семирткич сатып алууда маселе болбойбу? Деги эле Кыргызстан качанга чейин жер семирткич сатып алат? Балким завод курууга деле мезгил жетти дейт депутаттар. Бул качан бул мамлекет деңгээлде программада барбы? Биз өзүбүз ушундай жер семирткич чыгаруучу завод курабызбы? Себеби бул эми өзүн актай турган нерсе, келечекке баары Кыргызстанга керек. Жерге берилген каражат, төгүлгөн маңдай тер акталабы? Өндүргөн продукциябызды кантип жакшыраак баада сатабыз деген көйгөй ар жылы күзүндө дыйкандын башын оорутат. Минтранс менен сүйлөшкөндө бая дозвол деп коет экен, ошону алганда кыйын болгон. Дыйкандар продукция өндүргөндөр башка мамлекетке алып чыга албай калган күндөр да болду. Аны массалык маалымат каражаттарынан да угуп келип атабыз. Мына таможнядан өтө албай калып атат. Канча продукция кайра келип атат. Эл өкүлдөрү экспортту уюштуруу боюнча өкмөттүн кандай кадамдары бар деген суроо узатты. Бирок ошол түшүмдү алгандан кийин каяка сатыш бул эң чоң маселе да. Ошон үчүн эмне программаңар бар? Сатылып аткан продукциянын баасын көтөрөлү деп атабыз. За счет создания кооперативов. Ошо эң негизги азыр биз кооперативтерге бир чоң көңүл бурсак. Бир мисал Баткен өрүгү. Эгер муздаткыч кампалар болгондо баткендиктер өрүгүн 80 сомдон эмес бүгүн 500 сомдон сатмак. Ортосунда канча акча турат да? Эгерде ошол өрүктү биз загат контора мамлекет тарабынан уюштуруп туруп алып калсак, ошону өзүбүз переработка кылсак, ошол пайданы мамлекет көрсө боло берет. Бирок эң жаман жери биздин ошол дыйкандар кыйналган өрүктүн бардыгын Тажикстан менен Өзбекстан жекешкелер сатып өтүп кетет. Таласта чипсы чыгаруучу завод курулуп бүтпөй койду. Ага $2 миллион сарпталган. Төө бурчак боюнча ушул мынакей бир
100.000 тоннаға жақын бекен, 70.000-ден тегереги 100% экспортқа шығады. Şu bir kança 10 milyon, 20 milyon dolarlık bir областта bir кайра иштетүү төө бурчакты планда барбы? Төө бурчактарды фасовать этиш керек да. Жанагы 200 граммдан 9, 11, 12 ар кандай неме менен Европа мамлекеттерине чыгарсак болот. Азыркы мезгилде ошол өзүңүз билесиз, 60% Туркияга барып, биздин фасолдор фасовка болуп туруп эле европейский ритейлерне сеть супермаркеттерине кетип жатат. Асыл тукум мал арбын продукция. Сапаттуу үрөн мол түшүм. Бирок өлкөдөгү 100дөн ашык үрөн чарбачылыгынын болгону 10 чактысы үрөн чыгарат, калганы башка багытта иштеп кеткени маалым болду. Муну сынга алган депутаттар жерди илимий изилдөө институтундагы окумуштуулар дагы үрөндүн сапатын арттыруунун үстүнөн иштейби деди. Бир гана бул кант кызылчасы. Быйылкы жылга канча пландаштырылып атат? Урматтуу министр. 17.000. Ошого үрөндөр кандай болуп атат? Анткени мына былтыр ажиотаж болду. Сөкөз барып эл ызы чогулуп 2 жолу барды элек. Кайынды кант акционерлик коом менен кошой өздөрү Европадан үрөндөрдү алып келип таратат. Өкмөт айыл чарбасына 1 миллиард сомдон ашуун субсидия берүүдө. Бул бюджеттик жоготууга алып келет. Анын ордуна дыйкандарга жеңилтилген насыя берүүнү көбөйтсө болмок, деди депутат. Айыл чарба техникалары лизингке берилип жатат да. Ошонун пайызы ошол эле убакта дыйкандарга дагы насыялар ошо пайызы өйдө да. 6%, 9% менен. Андан тышкары Евразийский банктан 20 миллион доллар алганбыз. Ошонун дагы освоениясы менен кылып келатабыз. Процент түшүрүү боюнча бул только вопрос акча каражат кайсы жерден келет. Биздин болгон каражатыбыз ушул. Айылда жашаган 60% эл эртең жазда эмне айдап сепсек пайдалуу болот деп ойлонуп турган чагы. Анализди Айыл чарба министрлиги жүргүзүп кеңешин бериши керек эле, деди эл өкүлдөрү. Жер жемиштерге караганда бакчачылыктын рентабелдүүлүгү жакшы болуп жатканын баамдаган эл өкүлү көп жылдык өсүмдүк аянттарын көбөйтүү сунушун берди. Жалпы бактарак 10%-дын тегерегинде да. Мына ошол пайызды көтөрүү керек, туура берилдиңиз, урматтуу Нурбек Мурпалжанович. Көп жылдык багдарак түшүмдөн рентабелдүүлүк көбүрөөк болуп атат азыр. Анткен менен мөмө дарактарына оору тийип, ысык көлдө көп жылдык өсүмдүктөр 1 жылга жетпей куурап жатат. Айыл чарба министрлигинин зыянкечтер менен күрөшкөн департаменти буга чара көрөбү? Химизациялоо боюнча иштерге канча акча бөлүнөт жылына? Химизацияга жылына 30 миллион сомдой акча бөлүнөт. Анда эмне үчүн азыр беделердин баары курт басып атат? Ысык-Көл областында алма, алмуруттун баары ооруп атат. Чүй өрөөнүндө сугат жерлердин аянты кыскарып жатканына депутат Эльвира Сурабалдыева тынчсызданды. Жакында акта жерде калбай калат. Кайсы жерден эгин себебиз? Кайсы жерден кийин ушактар деген проблема чыкса, 50 жылдан кийин эле чоң маселе көйгөй болуп калат да. Өлкө аймагындагы мындай тенденция уланып отурса, кийин азык-түлүк коопсуздугу кантип камсыздалат? 50% ушул продукцияны биз тыштан алып келет экенбиз. Мына бул ойлонто турган нерсе. Бүгүнкү күндө биз эгерде өзүбүздүн тамак аш коопсуздугубузду камсыз кыла турган болсок, мына ушул маселеде приоритет коюш керек биринчи иретте. Айтылган сын пикирлер, сунуштар менен жогорку кеңеш агрардык тармакты өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды берди. Жазгы талаа иштеринин аткарылышына парламент 1-июнда баа берет. Ал эми жылуулук берүүчү борбордун бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Кыштын чыкыроон кезинде шаардыктарды жылуулуксуз калтырган Бишкек жылуулук борборунун аварияга кептелишине эмне себеп болгон? Модернизацияга бөлүнгөн каражаттар максаттуу жумшалганбы? Же айрым сол чөнтөктөргө кымырылып кеткенби? Депутаттардан турган убактылуу комиссия Бишкектеги жылуулук борборунда болуп, келип чыккан авариянын кесепеттерин талкуулады. Эл өкүлдөрүнүн баамында мындай көрүнүшкө жылуулук борбордогу абалдын начарлыгы, кышка даярдыктын жоктугу себеп болгон. Бул эми ушу ТЭЦтин иштеген, ушакта иштеген кызматкерлердин жетекчиликтин шалакылыгын биринчисин эле көрсөтүп атат да. Убагында ошол суу, насоска суу жетпей калгандан воздухту гонять этип, насос өзүнүн строюнан чыккан да. Учурда көпчүлүктүн көңүл борборунда болуп өткөн окуяга кимдер күнөөлүү жана аларды кандай жаза күтөт деген суроо турат. Парламенттин атайын комиссиясынын түзүлүшү дагы ушул жагдайларды аныктоо. Азыр эми кимге деп айтканга кичине эртерээк өкмөттүк атайын түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Азыр мына депутаттык комиссия өзүнчө түзүлгөн, мына депутаттык комиссия да келип атат. Комиссиянын экинчи максаты модернизациядан өткөрүлгөн жылуулук борборуна бөлүнгөн каражаттын сарпталышын тактоо болууда.
Бүгүнкү күндө коомчулукта ТЭЦти оңдоого Кытай Эл Республикасынан насыя иретинде алынган 386 миллион доллар максатсыз пайдаланылды деген күмөн ойлор жаралган. Могу 386 миллиондон бажыга жана ошондой эле салыкка, соцфондко чегериле турган акчаны мен көрө албадым да. Льготно покупательский кредит болгондуктан өкмөттөн баардык келген оборудованияга пошлина берилген, освобождение. Бул ишти иликтөө боюнча эсептөө палатасы атайын аудит жүргүзүү аракеттерин баштаган. Жакын арада убактылуу депутаттык комиссияга жыйынтыктарын тапшырышат. Оборудованиялердин кандай баада Кытайдан келгендери боюнча чындыгында маселе жаралат. Бирок Кыргызстанда колдонгон боюнча биз колдон келишинче мыйзам чегинде аудиттин жыйынтыктарын ушул мына улуттук коопсуздук кызматынан азыр бүгүнкү күндө документтер ошол жакта экен. Биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, документтерди алгандан кийин белгилүү бир өлчөм убакыттын ичинде аудит жыйынтыгын беребиз. Отурум учурунда тийиштүү мекемелердин жетекчилерине бир катар суроолор берилип, жооптор алынды. Комиссиянын кезектеги чогулушунда ошол кездеги жооптуу адамдарды чакыруу сунушу дагы айтылды. Депутаттык комиссия иликтөө иштерин жүргүзүп, март айында жыйынтыгын чыгарат. Урматтуу чакырылгандар, бул жерде биздин депутаттар бир топ сунуштарын айтышты. Ошол сунуштарды эске аласыздар. Канат Камербекович, тиешелүү Госэкотехинспекциянын жыйынтыгы боюнча маалыматты толугу менен депутаттарга берсеңиз, андан кийинки тиешелүү маалыматтарды биз дагы депутаттык комиссия тиешелүү ведомстволорго жөнөтөбүз. Ош Бишкек жолунда күн сайын жайыгышы кырсык катталып келет. Жол кырсыгынан улам балдар ата-энесинен чыркыраган бойдон айрылып калууда. Сунушталып жаткан автомобиль жолдору тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен кырсыкты алдын алууга болобу? Тар жолго ого бетер тоскоолдук кылган жээгиндеги кафе, мейманкана, күйүүчү майларды сатып келген имараттарды салууга ким уруксат берет? Мыйзам кабыл алынса, алар толугу менен алынабы? Жаңы эрежелер кандай болот? Кененирээк кийинки репортажда. Тармактык комитеттин кароосуна кирген автомобиль жолдору тууралуу мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайта алабы? Кырсык каталган Бишкек-Ош жолу 3 категориядагы жол. Ири унаалар жүрүүгө тардык кылат. Бирок башка өлкөлөрдөн кирген чоң унаалар айла жок ошол жол менен жүк ташыйт жана авариялык кырдаалдарды көп жаратууда, деди эл өкүлү. Жүргүнчүлөрдү, жеңил машинелерде кетип аткан жүргүнчүлөрдү өтө мындай кыйын немеге алып келип атат да. Аны алардан өтүш үчүн азап да аларгачы. Анан ошо машинелерди өтүп кетебиз ушул машинелерден деп булар тизилип алышат. 500 метрди кармашпайт. Анан аварияга түшүп келип атат да. Бишкек Чолпон ата аэропорт Манас жолдоруна видео көзөмөлдөр коюлмакчы. Ошон үчүн мен ойлойм, быйылдан баштап биз сөзсүз мына адамдарга коопсуз жол менен барып келгенде шарттарды жасайбыз. Оор жүк ташуучу унаалардан жолду бошотуу үчүн темир жолго болгон тарифтерди арзандатуу зарылдыгын депутат Сайдалимжан Жураев кошумчалады. Bizde железный дорожный тарифты надо снизить, железнодорожные тарифы. И вот этот бензовоз, горюче-смазочные материалы надо перевозить по железной дороге. Ошондо разгрузка болот, автомобильный дорога. Өзбекстан биздин перевозчиктерге ички тарифине 20%ке чейин скидка берип атат. Эгерде жанакы жалпы ташылган жүктүн саны 300 000 тоннадан өткөн болсо, анда 30%ке чейин. Мен ойлойм, биз бул боюнча массалык маалымат каражаттарына маалымат бердик. Өткөндө мен өзүм бул Кыргызстан нефтетрейдерлерин дагы жыйынга чакырганмын. Алар менен сүйлөштүк. Жанакы ошол Өзбекстан тараптан официалдуу документ келсе, биз сөзсүз жанакы не только бул ГСМ эмес, ал жерде темир жана лес бардыгын түштүккө ташыйбыз деп сөз беришкен. Эми мен ойлойм түштүккө ташылат жүктөрдүн бардыгы. Ал эми комитет башчысы Марат Аманкулов мыйзамдагы кээ бир пункттарда түшүнүксүз жагдайлар бар экенин айтты. Маселен, жол жээгиндеги кафе, мейманкана, автосервис, май куюучу жай жана башка тейлөө көрсөтүүчү жайларды курууга жерди ижарага берүүнү министрлик аныктайт деп көрсөтүлгөн. Сегодня, во-первых, вы сами будете жолдун туурасын жана анын жээги канча метр болушу керектигин транспорт министрлиги өзүңөр аныктамай болуп жатыпсыңар. Бирок жолдун боюна ар түрдүү объекттерди куруунун схемасын ким аныктайт? Бул жер түшүнүксүз болуп жатат. Ал жерлерди кесип берүү дагы сиздердин милдетиңиздерге кирбейт да. Эгер жол боюндагы жер ижарага бериле турган болсо, анын ижара акысын ким чогултат? Сиздерде болсо мындай функциялар жок. Бул жагдайлар жолдордогу авариялык кырдаалдарды көбөйтпөйбү? Увеличит именно вот эту вот аварийную ситуацию на дорогах.
Министр чынында бул маселе эске алынбай калганын белгилеп, түзөтүүлөрдү кийирмей болду. Тармактык комитет мыйзам долбоорун экинчи окууда палатанын кароосуна жиберди. Ал эми Бишкек Нарын Тору-Карт автожолун курууда сарпталган Нарын районунун жолдоруна жумшалат деген каражат башка айылдарга жең ичинен өтүп кетиптир. Мындай маселенин көзүн эл өкүлү адаттагыдай эле аркыл маселелер саатында ачты. Мындан тышкары медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, импорттолуп келип жаткан азык-түлүктү кылдат текшерүү көйгөйлөрү көтөрүлүп, талкуу соңунда аткаруу бийлигине бир катар протоколдук тапшырмалар берилди. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду өз милдетин аткара алган жок. Топтолгон каражаттын кайда жумшалып жатканын ким билет дешет депутаттар. Бюджеттен берилген акча 10 миллиард акча жана ошол страховой взностон чогулган акча бүт баары фомуста турат. Бүгүн элдин эң көйгөй ушул медициналык жакшы тейлөөнү албай жатат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө эгер фомус өзүнүн принцибин аткара албаса, анда саламаттык сактоо министрлигинин бюджетине гана иш жүргүзбөстөн өткөрүп берсин. Электрондук документ алмашууга өтүп жаткан маалда бир болбогон справка үчүн Ички иштер министрлигинде 2-3 күндөп кезек күтүп отурушканы жагымсыз көрүнүш. Биз депутаттар мыйзамды кабыл алып, бирок тилекке каршы ал күчүнө кирген жок, возражение келген. Ошол справканы жоёйлу дегенбиз да. Же башка системага өтөлү, мамлекеттик орган сураса, ошол эле мамлекеттик орган өзү эле запрос жөнөтсүн. Башка кимге керектүү ушундай справка керек болсо, ошол эле жөнөтсүн запросту. Элдерди жөн эле жүдөтпөй, алардын убакты кетирбей, акчаны кетирбей, 21-кылымда ушундай бир кичинекей кагаз үчүн жарандар 2-3 күн жүрүшөт да. Аксы районунун Авлетим айылына качан оорукана курулат? 12 000 киши жашайт бүгүнкү күндө. Ошол жерде 58-жылы салынган больница бар, бир этаж. Ремонт кылганга болбойт деп чечим чыгарып беришти да. Элге белгилүү эмгеги сиңген маданият кызматкерлеринин кантип күн кечирип жатканына кызыккан эч ким жокпу? Назира Мамбетова играла одну из главных ролей в призерском на международных различных фестивалях в фильме «Курманджан Датка». Но когда показали, в каком доме барачного типа она живет, который даже ей не принадлежит, а в холодильнике нет практически продуктов, получается, что так же, как ее героиня, заканчивает свою жизнь в дырявой, простой, продуваемой ветром юрте. Мне стало стыдно, что когда ломятся базары и магазины, когда застраивается вип-домами, коттеджами город, а народная артистка живет впроголодь на зарплату 10 000 сом. Айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын 100 жылдыгы Кытай Эл Республикасында чоң салтанат менен белгиленгени турат. Бирок Манас атабыздын мекенинде эч бир кыймыл байкалбайт. Кыргыз эл баатыры Залкар Манасчы Жусуп Мамайдын айкелин Бишкек шаарына тургузуу боюнча жана бир көчөнүн атын берүү боюнча. Бирок ошол маселе ушул бойдон чечилбей турат. Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынганына 1 жылдан ашты, бирок андан келип чыга турган мыйзамдар дымып жатат. Конституциянын түз тиешеси бар, прямое действие деп коет. Ооба, бирок кийинки маселе мыйзамда ине жибине чейин жазылып, такташып, Конституция так жазылган. Ички жана сырткы саясатты өкмөт аныктайт деп. Ошончо мына сиздер мыйзам боюнча дагы жакшылап карап коелу, анткени кийинки кайсы бир кадамдар болсо мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн. Бишкек Нарын Тору-Карт автожолун куруудан экономдолгон Нарын районунун жолдоруна жумшалат деген каражат башка райондорго жең ичинен өтүп кетиптир. Карачи, Жергетал айыл өкмөттөрүндө жолго ошол жака 35 километр деп заявка беришиптир. Бүгүнкү күндө анысы 20-га кыскарып, 10-го кыскарып, эми бүгүнкү күндө дагы канча болоруна алар так жооп ала албай турушат. Кезексиз курулууга тийиштеген бүтүмү бар мектептердин кезегине да туруш керекпи? Базокоргон районундагы алыскы айыл болгон Жайтерек айылы бар. Барууга шарты да оор. Мына ошол жерде номер 29 Мөнөкбаев атында орто мектеп жайгашкан. 27 январь 2015 жылы жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлдөрү барып, ал мектепке балдар окуусу таптакыр, жараксыз деп чечим чыгарган. Акт колумда турат. Биз министрге, өкмөткө кат жазсак, жооп берет. Өзгөчө кырдаалдар министринин корутундусу бар, авариялык абалдагы мектептерди биринчи кезекте киргизебиз депчи. Бул канчанчы кезекте кирет анда? 77-кезекте киреби?
Ошондуктан быйылкы жылга мындай өзгөрүү болгондо ушул мектепти карап берсеңиздер. Депутаттар элдин өтүнүш талаптарын өкмөттүн кулагына жеткиришти. Эми өкмөт кандай кадамга барат, аны убакыт көрсөтөт. Интернет түйүнүндө алкоголдук ичимдиктер боюнча жарнака чектөө салууну өкмөт сунуштап жатат. 2000ден ашык сайт расмий каттоодон өткөн. Алардын 20дан көбү ичимдик, тамеки сыяктуу зыяндуу заттарды байма-бай жайылтып келет. Анын кесепети өспүрүмдөргө тийүүдө. Ошондуктан балдарды коргоо башкы максат дейт өкмөт. Депутаттар болсо, мыйзам долбоору жарнака байкоо жүргүзүүчүн эмес, аларды көзөмөлгө алууну колго алып, тийиштүү тармак өз чөнтөгүчүн иштөө максатында киргизүү менен коррупциялык жоосундорго жол ачарын белгилешүүдө. Жыл сайын бийик имараттар курулуп, алардын жака белине көрүнүк жарнактар жык-жыйма илинип баштады. Алсак түрдүү алкоголдук ичимдиктерден тарта чылым тартууга үгүттөгөн тамекилердин жарнамаларын Бишкектин ар бир көчөсүнөн, газета, телевидение, социалдык тармактардан дагы кездештирүүгө болот. Жарнак жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Ал эми өкмөт сунуштап жаткан мыйзамда алкоголдук ичимдиктерди жарнамалоого бөгөт коюу каралууда. Тагыраагы Кыргызстанда каттоодон өткөн 2000ден ашуун сайт бар. Алар ичимдик, тамекилердин көрүнүк жарнактарын сайт бетине жайгаштыра албайт деген сөз. Реклама распространитель бул интернет сайттын ээси болуп калат. Ал эми Юстиция министрлигинен каттоодон өтпөгөн сайттар эгерде жогорудагы тыюу салынган ичимдиктерди коомчулукка жайылта турган болсо, алгач эскертүү берилет. Анан талапка жооп беришпесе, анда 10 миңден 70 миң сомго чейин айыппул чегерилери каралган. Мисалы айрым сайттар бар. Бул юстициядан каттоодон өтүүнүн зарылчылыгы жок. Интернет баягы маалымат каражаты деп эсептелбейт да бизде мыйзам боюнча. Ошолор менен күрөшүү бир аз оорчулук жаратпайбы? Мисалы, юстиция министрлигинен катталбаган, өз алдынча эле акча алып ишмерлик жүргүзүп аткан сайттар. Бул негизги домен KG болот. KG болгон соң бул албетте биздин Кыргызстандын мыйзамы менен Кыргызстанда катталган сайттар. Анан жарнак жөнүндө мыйзамга жазылган. Биз 3 түрдүү адамга штраф көрсөк болот. Бул орусча айтканда рекламодатель, реклама производитель и реклама распространитель. Негизи эле социалдык абалды жакшыртууга багытталган көрүнүк жарнак, социалдык видеолор дээрлик жок экендигин депутат белгиледи. Анын ырастоосунда көпчүлүк жарнактар коммерциялык мааниде. Никакого социального ролика. Алкоголизм. Где социальные ролики по алкоголизму? По потреблению наркотиков и так далее. Бул мыйзам кабыл алынып калса, жарнак ишмердигин көзөмөлдөө максатында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги жарнак материалдарына мониторинг жүргүзөт. Буга чейин мыйзамда жарнак материалдарына мониторинг жүргүзүү боюнча түшүнүк болгон эмес. Жарнак чыгарган, мисалы сайттын ээси болобу, же ошол мисалы алкоголдук продукцияны мисалы таратуучу, мисалы бизде Кыргызстанда өндүрүүчү болобу, ошол сайт менен келишим түзүп, ошол жарнак чыгарган, ошол жарнакка тиешеси бар өкүлдөр чакырып, ошол разбирательство жүргүзөбүз. Талкуунун жүрүшүндө депутат Рыскелди Момбеков жогорудагы агенттик мыйзам долбоорун жарнакка байкоо жүргүзүү үчүн эмес, аларды көзөмөлгө алууну колго алып, өз чөнтөгү үчүн иштөө максатында киргизилип жатканын, демек ал коррупциялык жоосундарга жол ачаарын белгиледи. Бишкектин көчөлөрүндө илген көчө жарнактардын 90% англис орус тилдеринде. Эгемендик жок кезде эсил кайран эстеринде жакшы эне тилге көңүл бурулган экен да. Манас аэропорту, Ала тоо аянты, Ак кула, Ат майданы, Айчүрөк магазини. Эгемендиктен бери мен эки эле кыргызды көрдүм. Эне тилге кам көргөн. Шайлообай анан Жаңыбай. Шайлообайдын 5 бармагы деген кафе бар экен, Жаңыбайдын Самсаканасы деген бар экен. Кафелерди карачы, Амстердам, Омар Нехаям, Обама, Ушуси. Өзгөр отурган көчөнү караңлачы. Башың айланат. Өткөндө казактар келип айтты, мен кыргыздарым бар көчүп кеткен экен, сен бар экен ғой деп. Силер мени карап атасыңар, демонтаждай деп отуруп, улуттук тилди барын жок кылдыңар. Анан уялбай отурасыңар. Бул байкоо эмес, бул көзөмөлдөө. Силер дагы бир функционал туруп, силер өзүңөрдү кайта коррупцияны көбөйтө турган мыйзам. Кыргыз тилинде эмес, биз азыр на английском языке вывескалар турат. Керек болсо мен в качестве примера айтып коеюн, Ганджа хаус деген. Ганджа хаус переводится как дом марихуаны. Ошондой кафе бар Бишкекте. Ошону да карабайсыңар. Не то, что там это кыргыз тилинде эле мындай национальный колорити менен. Көчөдө сайт дегеле мындан башка кафе жана дүкөндөрдүн аталыштары дагы көзөмөлгө алынбай жаткандыгына эл өкүлү нааразы. Жарнак деген бул мамлекеттин күзгүсү. Канча делегациялар келет.
ошол чоң жолдордон өтүп атат, иретсиз жазылып атат, кыргызча, орусча. Ошентип жарнак жөнүндөгү өзгөртүүлөрдү сунуштаган мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Депутат Төрөбай Зулпукаров Манас университетинин студенттери менен жолугушуп, жаштарга убакытты туура пайдалануу боюнча лекция өттү. Азыркы учурдун эң актуалдуу проблемасы адамдар виртуалдык дүйнөдө жашап калганы болууда. Эл өкүлүнүн пикиринде, учурда интернетке адам көңүлүн чөктүргөн керексиз маалыматтар көп чыгууда. Бирок интернет колдонуучулар өздөрү маалыматты иргеп, жакшы жана пайдалуусун алууга аракеттениши керек дейт. Депутат саламат жашоо образына үндөп, жаштарды спорт менен машыгууга туура тамактанууну үйрөнүүгө чакырды. Ошондой эле мыйзам чыгаруу ишмердиги тууралуу дагы баяндап берди. Бажы тармагында эбегейсиз чоң өсүү болуп, былтыркы жыл менен салыштырганда бажы төгүмдөрү 5 эсеге көбөйүптүр. Айырмачылык өтө чоң. Мындай көрсөткүч коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Былтыркы жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча өкмөттөн маалымат алган тармактык комитеттин депутаттары мунун себеби эмнеде экенин сурады. Былтыр январь айында Ош бажысынан 166 миллион 500 миң сом өлчөмүндө бажы алымы чогултулса, быйыл бир айда 591 миллион сом топтолгон. Бул сумма дээрлик 5 эсе көп дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн мурда бажы төгүмдөрү азыркыдай көлөмдө чогултулбай келген деген суроону эл өкүлдөрү койду. Депутат Сайдулла Нышанов буга чейин каражаттын бюджетке түшпөй келгени үчүн кимдир бирөөлөр жооп бериши керек деди. Эбегейсиз зор өзгөрүү өсүш болду да, орусча архиважный момент дейт да муну. Ушунга эмне себеп болду? Бул Кыргызстанга жагымдуу жагы. Не только Кыргызстан, ЕСтин мүчөлөрүнүн бардыгынын кассасына түшө турган акча. Биздин ошол жерде авторитетибиз көтөрүлөт, сумманы көбөйткөндөн. Депутат Сиадин Жамалдинов башка аргументтерди айтты. Анын анализи боюнча былтыркыга караганда быйыл унаалар көп кирген. Ошол себептүү бажы төлөмдөрү жогорулаган. Жакшы администрирование болду дейт. Демек биз бажы кызматынын коррупциясын оздуктаппыз да, туурабы? Ушунду айтып койду. Ошондой деди. Эми мен анализ жүргүзүп көрдүм, сиздер анализ жүргүзбөпсүңөр өзүңөрчү. Мына 2017-жылы январь айында 2580 машина кирген. Кыргызстангачы. 2018-жылы кирди. Ал эми 2017-жылы 1601 машина. Былтыркы жылга салыштырмалуу 979 машина көп кириптир. Мына ошонун кесепетинен мына январь айында жакшы түшүүлөр болду дейт. Демек, жетекчилик алмашып, бажы кызматындагы коррупция жоюлдубу же тек гана унаалардын көбөйүшүнөн бажы төгүмдөрү жогоруладыбы? Эки түрдүү пикир айтылгандыктан эл өкүлдөрү тактоого өттү. О том, что это увеличилось за счет лучшего администрирования, а не из-за того, что Казахстан прекратил пропуск большегрузных автомобилей, тогда должен быть сейчас кто-то в отставку должен уйти. Вы сейчас официально озвучите, пожалуйста. Еще раз я хотел бы услышать, за счет чего увеличивается таможенные поступления и сколько это будет держаться? Рост идет собираемости, отмечу сейчас, собираемость 2 раза идет у нас рост. По Орской таможне было 40 центов, сейчас 78. Есть рост платежей. Были коррупционные схемы? Я жду от вас ответа, господин заместитель председателя. Скорее всего, были. Бул маселе боюнча азырынча тигиндей же мындай деп жыйынтык чыгаруу эртерээк деп депутаттар кварталдык же жарым жылдык пландын жыйынтыгын күтөлү деген чечимге келишти. Мындан тышкары салыктык пландагы былтыр толбой калгандыктан салык кызматынын төрага орун басары Октябрь Абдыкайымовду да кызматынан бошотуу керек деген сунушту депутат Жамалдинов берди. Былтыр салыкчылар 1 миллиард 622 миллион сом кем чогулткан. Бирок эл өкүлдөрү акылдашып, салык кызматынын жетекчилигине дагы убакыт берүүнү туура көрдү. Негизи Борбор каланын экологиясын күйүүчү майлардын сапатын көтөрүү менен жакшы жолго салуу мүмкүнбү? Бул боюнча учурда кандай аракеттер көрүлүүдө? Өлкөдөгү күйүүчү майлардын сапатын жогорулатуу боюнча Жогорку кеңештин кадамдарын экология рубрикасынан көрсөңүздөр болот. Эксперттердин берген маалыматтарына ишенсек, Борбор каладагы экологиянын бузулушуна автоунаалардан чыккан зыяндуу заттар экендиги айтылып келет. Ал эми ЭЭП талаптарына ылайык анын алкагындагы өлкөлөр күйүүчү майлардын акыркы үлгүдөгү маркаларын колдонушу керек. Бүгүнкү күндө Жогорку кеңеш дал ушул маселени камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, талкуулап жаткан учуру. Мында негизинен баягы экологиялык жактан караганда
күйүүчү майларды класска бөлгөн. Класс К2, К3, К4, К5 деген. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө бизге ушул таможенный союздун ичинде каралып атканы колдонууга. Бул К4 менен К5 биздин өлкөбүздө. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз ошол күйүүчү майлардын жанагы автомобилдик бензин, дизелдик топливолордо, мазуттарда, авиационный топливолордо каралып аткан күйүүчү майлардын кошулмаларындагы кээ бир химиялык элементтерди чектөө. Маселен, ошондо мына бул немени көтөрүш үчүн октандык числосуну автомобилдик бензинге присадкалар колдонот. Присадкалардын ичинде мына железосодержащий химиялык элементтер бар. Булар негизинен баягы мотордун иштешине көптөн баягы иштегенден кийин мотордун иштесин начарлатат. Начар мотор, значит, күйүүчү майды толугу менен күйгүзбөй, аны ошол сыртка чыгарып берет. Ошон үчүн ошолорду колдонбоо максатында ошону биз дагы эми өзүбүзгө киргизишибиз керек. Эми негизинен биз эми ага биздин 4-5 нефтеперерабатывающий заводдорубуз бар. Бүгүнкү күндө алар даяр эмес. Ошон үчүн бул бизге дагы өзү убакыт берилген, ошого өтүү мүмкүнчүлүгүнө. Ошого карап туруп, биз аны карап эле отура бербестен өзүбүз дагы бир баягы экологиялык жактан жакшыртуу үчүн шаарыбызда бир мероприятияларды жасашыбыз керек. Эми баасы баягы медалдын эки жагы бар дегенде, баасы кымбат болгону менен алардын сапаты жакшы, алардын калориясы чоң. Эгерде биз ошол эле баягы сапаты аз бензин менен бир 100 километрге 10 литр коротсок, а буларда 9,5 литр коротуп калышыбыз мүмкүн. Ошонун эсебинен дагы анан экинчиден жана мен айткандай, жана металлосодержащий кошулмаларды кошулбаса, биздин моторубуз көпкө чейин баягы иштеп берет бизге. Ал дагы өзүбүзгө пайда. То есть срок эксплуатационный службабыз дагы узарат. Мунудан менимче чочулабаш керек. Төраға Дастанбек Жумабеков Бишкек Ош шаардык кеңештин депутаттарын кабыл алды. Жолугушууда депутаттар таза суу көйгөй учурунда мыйзамсыз отурукташып кеткен жаңы конуштардын статусу, Борбор каланын бюджети, тазалыкты сактоо, туристтерди кабыл алуу өңдүү ар түрдүү маселелерди көтөрүштү. 14 февралда Ош шаардык кеңештин депутаттары менен жолугушкан Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ош шаарына тиешеси бар проблемалардан кабары бар экенин белгиледи. Анткени төрага өткөн жылдын декабрь айында эле Ошто иш сапары менен болуп, жогорку деңгээлде көтөрүлүп келген маселелер менен жеринде таанышкан. Ошондон бери ал жакта айтылган маселелерди чечүүнүн үстүндө аракеттер көрүлүп жаткан. Ошо эл менен болуп, элдин көйгөй маселесин Антседа төрага менен жолугушууга келген Ош шаарынын депутаттары шаардын өз мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан маселелерди чечип берүү боюнча өтүнүштөрүн айтып алышты. Ош шаарындагы айланма жол жок деп ошол сунушту берип кеттим. Ошол сунуш көп жылдан бери бизде каралып, Минтраснын эмеси менен бүтүш керек экен. Бирок негедир кечиктирип атат. Ушуну батыраак бир бүтүрүп бериш үчүн төрагадан сунуштап суранып кеттик. Шаарды таза суу менен камсыз кылуу маселеси акыркы жылдары айрыкча курч коюлуп келаткан маселелердин бири. Таза суу боюнча да аябай колдоо иштерин жүргүзөм деди. Аларга сырттан инвесторлорду привлекать этип туруп, ошолордон дагы мындай сырттан мындай эмелер ушул маселени биз бүгүнкү күндө мындай акценттарга айтып кеттим да, бул маселени чечүүгө биз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп айтты. Жардам беребиз деди. Ошону менен бирге эле ички миграцияны жөнгө салуу, Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана башка бир катар маселелер боюнча шаардык кеңештин депутаттарынын өтүнүштөрүн уккан төрага Ош шаары келечекте өнүккөн, көркөм шаарга айланууга тийиш экенин белгиледи. Дүйнө суктанган туристтер келе турган Ош шаарын кылыш керек. Ош шаарын Сулайман тоосун көтөрүшүбүз керек. Бунун байыркы тарыхын издеңиздер Ош шаарынын.
байыркы тарыхын издеп, ошону алып чыгып, анын бир музейин ачып, анын бир эстелигин коюш керек да. Ош шаарынын тарыхы укмушта. Кийинки күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Бишкек шаарынын депутаттарын кабыл алды. Борбор калаанын депутаттары менен болгон жолугушууда эки тараптуу мындай баарлашуу мурда болбогону белгиленди. Төрага менен болгон жолугушуу баш калааны мындан ары өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан маселелерди ачыкка чыгарды. Айрыкча шаардын бюджетин толтуруу жагында Жогорку Кеңештин жардамы керектиги айтылды. Киреше салкыбыз 1-2 миллиардка жетип атат. Ошо киреше салкыбызды 100% жергиликтүү бюджетке бөлүү маселесин мыйзам чыгаруу деңгээлинде чечүүгө көмөк көрсөтүү, ошондой эле республикалык бюджетинен 2018 жылы жана жогору айтып кеткендей трансферди 2017 жылдын деңгээлинде кем эмес бөлүп берүүгө жардам көрсөтүү суранабыз сиздерден. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө төрага шаардык кеңештин депутаттары тарабынан айтылган маселелерди эске алуу менен анализден өткөрүп, өкмөт менен бул маселени талкуулай турганын айтып, баш калаага байланышкан маселелер көңүл борборунда болоорун белгиледи. Төраганын мындай пикири шаардык кеңештин өкүлчүлүгүнүн үмүтүн пайда кылды. Шаар баарыбыздыкы бир, борбор бир, келген конокторго, алыстан келген туристтердин баарына тең. Бишкек шаарыбыз өзүбүздүн жүзүбүз. Ошон үчүн ушуну бир көңүл кош калтырбай, бир изги тилек менен, жакшы ой менен, сиздерден бир үмүт менен келип отурабыз. Ушуга жардам берет деген бир чоң ишенич бар. Ошо менен бирге эле Бишкектин айланасындагы учурунда мыйзамсыз отурукташып кеткен жаңы конуштардын статусу жөнүндөгү маселе да талкууга алынды. Ички миграцияга байланышкан мыйзамдардын чегинде да биргелешип иштөө жагы макулдашылды. Шаардын бюджети, тазалыгы, туристтерди кабыл алуу боюнча төрага да өз пикирин ортого салды. Роликтерди чыгаралы, рекламаларды чыгаралы, шаардык ар бир шаарда жашаган жаранды патриоттукка чакыралы. Бирок шаардын бюджети да чоң, бүгүнкү күндө, бирок ошону эффективдүү пайдаланыш керек. Урматтуу депутаттар, эффективдүү, туура, анын баардыгы сиздердин колуңуздарда. Бюджетти кабыл алып атканда анын аткарылышын, иштелишин баардыгын ордуна жетет тургандай кылып сиздер талап кылышыңыздар керек. Шаарды тазалыгын дагы чыңдаш керек. Мындан тышкары экология, шаарга тиешеси бар маселелер боюнча Жогорку Кеңештин комитеттеринин жыйындарына катышуу, өз ара кызматташууну бекемдөө туурасында да сөз болду. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков башында турган Жогорку Кеңештин координациялык кеңеши 21-22 февраль күндөрүндөгү жыйындарынын күн тартибинин долбоорлорун бекитти. Парламентте 21 февралда административдик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, экологиялык коопсуздук жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана башка мыйзам долбоорлорун кароону пландаштырды. Ошону менен катар бул күнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат дагы угулат. 22 февралда болсо парламент жыйынында бир катар эл аралык макулдашууларды ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлору талкууланмакчы. Инвесторлорго мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун демилгөлөөгө уруксат берүү каралууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин демилгеси менен бизнес менен саламаттыкты сактоо тармактарындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндөгү мыйзамдын аткарышын талкуулоого арналган парламенттик угууда белгилүү болду. Жыйын жүрүшүндө депутаттардын сынынан мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча долбоорлор жай жүрүп жатканы, бир долбоор дагы азыркыга чейин аягына чыга электиги кабылды. Мамлекеттик органдар же мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн билбейт же өнөктөштүктөр менен өз ара кызматташууга кызыктар эмес деген пикирлер да болду. Парламенттик угуунун катышуучулары бул долбоорлорду ишке ашырууда тармактык министрлердин алмашуусу менен дагы көйгөйлөр жаралган жагдайлар кездешерин билдиришти. Музоо туулганда аны ээси 14 күндүн ичинде идентификациядан өткөрүүсү керек. Бүгүнкү күндө касапканаларда катталган ойларды кайра каттоодон чыгаруу маселеси кыйын болууда. Ал эми кээ бир жерлерде Сибир кулгунасы бар сыяктуу өлгөн мал жандыктар көмүлгөн жерлерге үй салып жашагандар бар. Ал адам өмүрүнө өтө кооптуу. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам дагы өзгөртүү көйгөйдү чечеби? Кененирээк тармактык комитетте каралган маселени кабарчыбыз баяндап бермекчи. Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү сунушун бир катар эл өкүлдөрү демилгелеп чыккан. Анын максаты малдарды идентификациялоону жана өлгөн жандыктардын көмүлгөн жерлерине көзөмөлдү күчөтүү болууда.
Ошол скотомейкингтерди айыл тармактагылар комиссия түзүп, ушул айыл тармакты МСОлор карап, аларды ограждать этип, өзүнүн мөөнөтү бар канча жылга дейин булардын баарын баягы малды аякка жоготпош керек, баягы жугун болбосун деди. Учурда жалпы республика боюнча ири мүйүздүү малдар дээрлик идентификациядан өткөрүлүп бүттү. Эми жылкы жана майда жандыктарды каттоого алуу иштери турат. План боюнча кой эчкилери кийинки жылга калтырылган. Азыр биз бул жылы итти толугу менен бүтөбүз. Азыр ит 90% бүткөн. Анан жылкыны бүтөбүз буюрса быйылкы жылы. Бирок биз жана Россиядан алабыз да чипти. Алар апрель айында келип берсе эле, Кудай буюрса жылкыны баштайбыз. Малдардын идентификациядан өткөнү бул багыт бир беткей жолго салынды дегенден кабар бербейт. Маселен, союлган малдарды чыгыштоодо көйгөйлөр бар. Мал союлган мал убойный пункттан чыгыш болуш керек да. Эми ошо ветеринарлар эми үй кыдырып, кайра мал ээлери менен сүйлөшүп, анан чыгыштаганга дуушар болуп атабыз, ошол жер кыйын болуп атат кичине. Башкы ветеринардын пикирин эл өкүлү да толуктайт. Абылкайыр Узакбаевдин айтымында идентификация иштери майнапсыз болбошу керек. Союп саткандан тышкары дагы бул мал өзү движение болуп турат. Жаманчылык, жакшылык деген бар. Бирөөнө малды берет, бирөөнөн алат. Ошол иштерди жүргүзүүгө келгенде өтө оорчулук маселе келет да булчу. Бул жерде бул мен мыйзам долбоорун негизинен колдойм. Талкуу учурунда жайыттарды деградациядан сактоо жана кам көрүү максатында малдарды толугу менен каттоодон өткөрүү керектиги айтылды. Айрым учурда кээ бир жарандар малдарынын толук санын жашырып коюшууда. Былтыркы катуу суукта бул болгон окуя да. Айыл өкмөткө келип, мени карабай койдуңар депчи. Акимге келип, мени карабай койдуңар. Мен ушунча малым менен калып кеттим деп. 700 кою менен жайлоодо. Каттоону карасак 35 эле бар экен да. Ошо койдун ичинен 35 каттоодо бар да. Мен ошону айтып атам сизгечи. Ага чейин уже каттоону жүргүзүп, айыл өкмөттөр толугу менен мындайча айтканда ситуацияны кармаш керек. Анан кийин толугу менен каттоодон өткөндөн кийин ал ошо пастбищага түшө турган каражат. Пастбищаны мындай биз мындайча айтканда тиешелүү мындай айтка кайткыс бузуп албай дейткендей. Келечек муңга калтыра турган мындай акыбалды кармашыбыз керек да. Айрым маалыматтар боюнча Сибир кулгунасы көмүлгөн жерлерге үй салып жашап алган учурлар бар. Бишкек шаарында Алатоо жан конушу бар. Ошол жерде скотомогильник бар. Туурабы? Ошол жерде сибирский язванын үстүндө адамдар үй салып алышкан. Мал жайылып кетсе штраф салабыз да, адам барып үй салып алса эч нерсе болбойбу? Мындай көрүнүш коркунучтуу экендиги эске алынып, андай жерде жайгашкан жарандарды көчүрүү боюнча комитет мүчөлөрү өкмөткө атайын сунуш бермей болушту. Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммед Калай Абулгазиев парламент жыйынында маалымдап, президент Сооронбай Жээнбековдун тиешелүү жарлыгы менен тааныштырды. Абулгазиев Курманбек Дыйканбаевдин иш тажрыйбасынан очкай маалымат берип, жогорку кеңеш менен жемиштүү иштешет деген үмүтүн билдирди. Белгилей кетсек, Курманбек Дыйканбаев 5-чакырылышта республика фракциясынан депутат болгон. Ар өнөргө шыктуу, таланттуу депутаттардын эс алуусу, хоббиси тууралуу саясаттан тышкары маегин сиздерге тартуулай бермекчибиз. Эл өкүлдөрүнүн бири музыкага, башкасы спортко, иштен сырткары убакыт табууга үлгүрөт. Ал эми шаарда төрөлүп чоңойгонуна карабай, эң жаш депутаттардын бири Акылбек Жамангулов жок дегенде айына 2 жолу тоого чыгып, таза абада ат мингенди жактырат. Эл өкүлү менен болгон баарлашууну сиздерге сунуштайбыз. Айылда чоңойдум десем болот да. Не дегенде ошол айылдан тарбия алып, улуу биздин аталарыбыздын, аксакалдардын көп bunun жақсы сөздерін оқып қалып каникулда барып эле айылга барып айылдын жашоосуна умтулчук да чоң ата чоң эне ата энелерибиздин арасында анан ошол жактан мал багып эле негизи эле мен кичинекей чамы ошол малга жакын өсүп калгам шаарда жашасам да ошол азыр айылга барып мал менен малга чөп салып астында кыгын чыгарып ошондон рахат алам да ар бир нерсенин өзүнүн хоббиси болот го адам бирөө китеп окуп эс алат, бирөө ат минип эс алат, бирөө тоого жалгыз чыгып кетип эс алат. Ушу мал баккан койчу чабан атабыз бар эле. Анан мен болбой сиз менен чогуу ушул малды жайлоого айдап барам дедим да, жайытка. Ошол малды тоңдон сыртка айдап барыш керек эле да. Ал бир 3
3 күндүк убакыт. Анан ал кичинекей бала эмес, чоң киши чыдаш өтө кыйын эле. Анан ошол жолдон кашарларга, эч ким жашабаган таш сарайларга уктайсың. Анан өтө кыйын болгондо мен үчүн аябай ал келгенден кийин аттан жооруп баса албай бир жумадай ошол эсимде калган нерселерден. Атка кызыккан эми кыргыз баласы бардыгы эле малга, мал жанга жакын болот болуш керек, мен өзүм ойлогом. Анан атка мындай профессионалдуу деле андай эмем жок. Кичинекей чактан бери ошол мал чарба менен алек болуп өзүм кызыгам малгачы. Ушул шаардын четине келип, ат минип, кээде балдар менен, достор менен, агалар менен чогуу чыгып, ат мингенде адам негизинен өзү эс алат да. Мен ойлойм, балам дагы ошол азыркы пока кичинекей, келечекте ошол малга жакын болсо деген өзүмдүн үмүтүм бар да. Илгертен бери ошол жылкыны биздин ата-бабаларыбыз урматтап сыйлап келген да. Ушул бир жактан конок келеби, ушу жылкы баласын тартуу кылып, азыр мына заманбап технология менен адамды минген аты менен мурун бааласа, азыр машина менен баалап атпайбы? Мурун ошол биздин баатырларыбыз, аталарыбыз, чоң аталарыбыз, ошол убакта хандар жылкы менен көп нерсени чегертишкен да. Ошон үчүн мен ойлойм, жылкы баласы кыргыз үчүн бул өтө чоң ыйыктуу нерсе депчи. Азыр бизде да өтө популярдуу болуп баратат го мындай. Жылкы баккан, анан асыл тукум жылкыларды алып келип, чет өлкөлөрдөн аукциондорго катышып. Анан эми ошолорго да биз рахмат айтышыбыз керек. Эмне дегенде Кыргызстандын жылкылар генофондуна булар чоң салым кошуп атат депчи. Жылкы деген бул өтө назик, таза, адамга жакын мындай жаныбар деп мен эсептейм да. Жылкыны биз эле эмес, кыргыздар эле эмес, бул Азиядан башка араб өлкөлөрү деги эле дүйнө жүзүндө жылкыны өтө чоң баалашат да. Эң негизги мындай белгилүү аттардын араб тазагандуу аттары бар. Андан тышкары Түркмөнстандын Акалтикин породасы аттары бар. Россиядан да бир топ союз убагында чоң селекция кылып, Орловский рысактар чыккан, тяжеловестер, жанакы чоң жүк ташый турган аттар. Андан тышкары мына Испанияда корида барбы? Коридага дайындаган аттар миллиондогон долларга чейин жетет да. Эмне дегенде ошол букаларды коюп бергенде букадан буйтап адамдай болуп качып эметкен акылдуу аттар да. Анан азыр эми бизде акыркы жылдары улак аябай аттар популярдуу болуп атат да. Биздин улакка мындай колдонуп аткан аттар абдан адамдай эле деп мен өзүңүздөр деле көрүп атасыңыз болушуңуздар керек. Жана улак тартышта аттарды адамдай ошол жылкылардын арасынан качып, буйтап, ошол аттын үстүндө ээсине баардык шарттарды түзүп бергенге эме кылат. Бирок тилекке каршы ошол аттарыбыздын, жакшы аттарыбыздын көбүн чет жакка чыгарып кетип атышат да, чоң суммаларды берип. Мурун, например, бизге деген ошо жана бура-шведский порода уйлар, асыл тукум 3000, 5000 долларга кочкор алып келиптир, же бока алып келиптир десе, бул таң калыштуу нерселер болчу да. Анан азыр деле асыл тукум жылкыларды 100 000, 200 000 долларга алып келип атышпайбы? Мен ойлойм, эми бул оору болуш керек депчи. Жылкы менен ооруган адам бул баш оту менен ошол жылкыга киргизет да. Мен көп адамдарды билем. Анан эми жылкы адамды ушу чарчаганда, ушу шаардын ичиндеги жана ызычуулардан жылкыга кетип калсаң, адам башкача бир жашоого кирип, эс алгандай болуп калат деп мен эсептейм да. Мен ойлойм, эми салтыбыз бар үчүн кыргыз бойдонбуз да. Салт жоголсо, анан ошол улутчулук өзүндө жоголот деп мен эсептейм да. Сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган бул жана башка материалдарды Кеңеш KG сайтыбыздан да ачып көрсөңүздөр болот. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга кирип, ой пикирлериңиздерди калтырып туруңуздар. Сиздердин кызматта студияда мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Саламатта калыңыздар.